Алабука районундагы бул жаңыдан түптөлүү ишин баштаган тоок фирмасында учурда 2100 тоок бар. Аларды коңшу Өзбекстан мамлекетинен алып келишкен. Жумуртка багытындагы бул канаттуулар 5 айда бул үй-бүлөнү киреше табууга жол ачты. Ишкердикти баштаган Бакытбековдардын чакан фирмасына айыл өкмөт тарабынан дагы жардам көрсөтүлдү. Куруда айыл өкмөттүн жардамы аябай жакшы болду. Бизге суу жагынан жана могул сет жагынан аябай жакшы жардам берди. Биз жумурткаларды бир эле жерге өткүзөбүз. Оптовый магазин бар базарда, ошол жака өткүзөбүз. Ал эми анча-мынча кичине магазиндерге дагы сурагандарын апарып берип турабыз. Тоокторду өз убагында карап, эрежеге ылайык аларга кам көрүүдө атайын жумушчулар да алынды. Күнүнө 2000ге чукул жумуртка алган бул ишкананын өкүлдөрү Алабука аймагын жумуртка менен камсыздап башташты. Ал эми тоокторду тоюндурууда болсо, жемди атайын Бишкек шаарынан алып келишет. Бүгүнкү күндө кеткен чыгымдар жабылып, иш өз нугуна түшүп калды. 2 мал жем жейт. Эртең менен саат 8ден 9га чейин жем беребиз. Кечке мал саат 4ден 5ке чейин жем беребиз. Күн ошо 1ден туушат булар. Ар 3 күндө тазалап турабыз. Самоток суу келет бул жактан. Насос менен бачокко толтурабыз сууду. Жогоруда турат. Адан самоток келип, мына могу жерлерден тооктор өзү мына чокуп мына суу агып атат. Мынакей. Күндөтүп өстөр ичишет. Мына ошо вентиляция бар, мына вентиляцияны моундай эме кылып туруп, ар 2 саат сайын вентиляцияны иштетип эме кылып турабыз, мына вентиляция менен. Алабука районунда ушул тапта ишкерлерди колдоодо алгылыктуу иштер аткарылып жаткандыгын район жетекчилиги белгилейт. Анткени аймакта бир гана бул тоок фирмасы эмес, андан башка дагы жумуртка багытында тоок баккандар көбөйгөн. Жергиликтүү бийлик аларга колдон келишинче жардам колун сунуп келишет. Ак Коргондо тоок ферма ачылып, азыр 15 000 тоок кармап, айына 10 000, күнүнө 10 000 жумуртка чыгарып атат да. Жумуртка чыгарып, ички рынокту баягы керектөөнү камсыз кылып. Ошону менен эле катар азыр мына өзүңүздөр көрүп келдиңиздер. Ошо Кайырма участкасында жаңы тооккана ачылды. Ал дагы Динара деген эжекебиз, жеке ишкер. Аларга дагы полностью ушу жер маселесин толук чечип берип атабыз. Мындай чакан жерлерди ачуу менен аз да болсо экономиканын өнүгүүсүнө салым кошулуп жатат. Андан да кошумча жумуш орундары түзүлүп, муктаж болгондор иш менен камсыз болуп келүүдө. Айта кетсек, жакынкы кездерде дагы Алабука районунда бир жаңы тоок фермасы ачылуунун алдында турат. Нара Жапарова, Бекмамат Алишер уулу, Алабука району.